Биз турган Ош Баткен Разаков Унай жолунун 47-чакырымынан 75-чакырымына чейинки жол капиталдык ремонттон өтүүдө. Бул жолдун турасы 8 метр түзөт, анда 15 сантиметр асфальт басылат. Учурда эски асфальт алып салуу иштери толук бүткөрүлгөн, шагыл төгүп, трамбовка жумуштары жүрүп жатат. Мында оор жана жеңил техникалардан жалпы 70ге жакын техника иштеп жатат. Ошол менен катар 200ге жакын жумушчу кызуу жумуш жүргүзүп жаткан учуру. Бул тилке Ош Баткен Разаков автотрассасынын Нокат Кызылкыя участогу. Жолоңдоо иштери 28 чакырым аралыкта жүрүп, толук капиталдык ремонттон өтөт. Ага уда жолдун инфратүзүмү дагы жакшырат. Анын алкагында жалпы 85 дана суу өткөрүүчү түтүк орнотулат. Бул жан чачын учурунда жамгырдын суусун туура багыттоого шарт түзүп, жолдун сапатын сактоого өбөлгө болот. Жолдун турасы 8 метр, асфальттын калыңдыгы 15 сантиметр болуп басылат. Иштин сапатына өзгөчө көңүл бурулган. Анан азыркы учурда биз эски асфальттарды сыйрып алып толугунан бүттүк. Азыр 30 сантиметр үчүн төшөйбүз. Ушуну төшөп, буну дагы катмарлап, послойну уруп тапшырабыз. Анан бунун үстүгө дагы 28 сантиметр бейс деп коебуз. Графикадан чыккан шагылдарды төшөп, ошо катмар менен уруп, тыгыздыгын тапшырабыз. Технозолор бар. Карап турат ар бир жумуштарыбызды. Өтө гибкий график бизде, жеңил эмес. Эртеден алттан баштап эле турабыз. Сапардагылар жана жергиликтүү тургундар үчүн да бул транспорттук каттамдын жакшылышы чоң мааниге ээ. Сырдын маалда төшөлгөн асфальт боюнча жүрсө эле аңгылдуу чокур мокур. Эми азыркы биздин жетекчилердин айткан сөздөрү менен ушул жолдор оңдолуп атат. Өтө чоң жетишкендик бул, ачыгын айтканда. Мына азыр болуп атат, аш калды. Баланы ачып кылса, аз күндөрдө зыпылдап şu жолдорду учуп жөнөп калабыз да. Алла берип мына жакшы болуп атат. Эл да өтө ыраазы. Нокат жагы оңдолду кыйла. Эми баягы ортолук калды, ортолугун Кудай кааласа оңдолуп атат. 5-6 күн сабыр кылат. Жакшы болуп атат бар жогу. Жайда бар жогу иштеп атат. Техникалар иштеп атат. Ош облусунун жол байланышын өнүктүрүүгө турукташтыруу фондунан 4 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражатка мына ушул Ош Баткен Разаков жолунун 28 чакырымы, Өзгөн Мырзаке Карагулжа жолунун 33 чакырымы жана ошондой эле Ош Кара Суу трассасы толук капиталды оңдоодон өтөт. 4 миллиард акча бөлүнүп, 2 миллиарды келди, 1 миллиарды ушул Ош Баткен Разаковга берилген, 1 миллиард Өзгөн Карагулжа, Мырзаке Карагулжа автожолунда 34 километр жолду жасоо үчүн ал жакта. Азыр 2 жактан жумуштар жүрүп атат. Бул жерде азыр ушул 47-тен баштап 75 километрге чейин өзүңүздөр көрдүңүздөр. 12 километрде жер иштери толук бойдон жүрүп атат. Асфальтка да бир 500 метр жер даярдалып коюлду. Бул 3 багыттагы каттам Дубан эли үчүн гана эмес, республикалык деңгээлдеги стратегиялык мааниге ээ. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош.